Атамбаевди сотко мажбурлап алып келишти. Мурдагы президент Алмазбек Атамбаевдин адвокаты Замир Жошев Атамбаев сотко мажбурлоо жолу менен жеткирилгенин, ошол эле учурда ал тергөө абагынан алып чыгууда каршылык көрсөтпөгөнүн билдирди. Алмазбек Шаршеновичтин айтымында аны алып чыгыш үчүн эле тергөө изоляторуна жаш балдарды киргизишиптир. Алмазбек Шаршенович сотко барбайм десе күч колдонулуп, ызы-чуу болоорун түшүнүп, жаш балдарды ыңгайсыз абалга калтырбаш үчүн абалды туура баалап макул барам деп келиптир. Ал өзүнүн эрки менен келген жок, мажбурлап алып келишти, деди Жошев. Кырым Төбөл Азиз Батукаевдин түрмөдөн мыйзамсыз бошотулушу боюнча иш октябрда сотко өткөрүлгөн. Атамбаев баштапкы соттук жыйынга келүүдөн баш тартып, алгачкы отурумдар анын катышуусуз өткөн. Андан кийин бир да жолу сотко келген эмес жана көрсөтмө да бере элек. Адвокаттар муну Атамбаев ага коюлган айыпка макул болбогону, иш ойдон чыгарылганын айтканы менен байланыштырышкан. Ал Бишкектин 1-май райондук сотундагы жараянга 29-ноябрда биринчи жолу келди. Жошев айыпталуучулар менен алардын жактоочулары иш менен толук тааныш элек экенин, соттон убакыт сурашканын, анын жыйынтыгында жараян 6-декабрга жылдырылганын айтты. Кырым Төбөл Азиз Батукаев 2013-жылы айыккыс илдетке чалдыкты деген негизде мөөнөтүнө мурда түрмөдөн чыгып, атайын коштоо менен Бишкекке жеткирилип, Орусияга учуп кеткен. Ички иштер министрлиги быйыл бул боюнча кылмыш ишин кайра тергеп, сотко өткөрүп берген. Бул иштин алкагында мурдагы президент Алмазбек Атамбаев, мурдагы башкы прокурорлор Аида Салянова, Индира Жолдубаева баш болгон 10дон ашык мурдагы жетекчилерге, дарыгерлерге айып коюлган. Атамбаев 8-августта Кой Таш айылындагы үйүндө күч түзүмдөрүнүн атайын операциясы учурунда кармалып, УКМКнын тергөө абагында камакта отурат. Райымбек Матраимов УКМКга суракка чакырылды. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет 29-ноябрда мамлекеттик бажы кызматында мурда төраганын орун басары болуп иштеп кеткен Райымбек Матраимовду күбө катары суракка чакырганын билдирди. Мекеменин маалыматына караганда, мекеме аралык тергөө тобу жазык кодексинин 130-беренеси киши өлтүрүүгө аракет кылуу боюнча кылмыштар менен жоруктардын бирдиктүү реестрине катталган журналисттик иликтөөнүн материалдары боюнча сотко чейинки териштирүүлөрдүн алкагында тергөө иштерин улантууда. Райымбек Матраимов журналисттик иликтөөдө жарыяланган бардык жагдайлар боюнча суралат деп айтылат маалыматта. Учурда аталган сотко чейинки териштирүүнүн алкагында Айеркен Саймаитиге карата болгон коркутуу боюнча маалыматтарды толук жана объективдүү жүргүзүү максатында бардык жагдайларды аныктоого багытталган тиешелүү тергөө иштери жүрүп жатканы белгиленди. 21-ноябрда Азаттык радиосу уюшкан кылмыштуулукту жана коррупцияны иликтөө долбоору жана анын Кыргызстандагы өнөктөшү Клоп маалымат агенттиги чогуу жүргүзгөн бажыдагы миллиондор карактоо менен калкалоо деген иликтөө жарыяланган. Иликтөөнүн башкы каарманы Айеркен Саймаити көзү тирүүсүндөгү маегинде 2017-жылдын жаз айларында Оштогу мейманканалардын биринде жолугушууга барган жеринен жалданган спортчу бандиттер кирип келип, аны уруп, сабап, тапанча такап, паспортун алып коюшканын айтып берген. Жоробековдун апасы автомобиль сөз эркиндигинен ажыратылды. Аймак аралык кастыкты козутуу беренеси менен шек саналып, улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин тергөө абагында отурган активист Автандил Жоробековдун апасы Бегайым Аккулованын баласы сөз эркиндигинен ажыратылганын айтты. Бул тууралуу ал 29-ноябрда УКМКнын алдында журналисттин суроосуна жооп берип жатып билдирди. Менин баламды сөз эркиндигинен ажыратып жатышканын туура эмес деп эсептейм. Баламдын мыйзамсыз иши болсо, аны көрсөтүп бериши керек. Анан аны дароо камап 313-берене менен айыптап жатышканына мен кошулбайм. Ак ийилет, бирок сынбайт. Баламдын ишин тез арада иликтеп, аны бизге ден соолугу чын кайтарып беришин суранам. Атайын кызматтын алдында Автандил Жоробековдун атасы Темир Жоробеков да келген. Ал баласы жарандык позициясын ачык билдирип, мыйзамсыз иштерге каршы туруп келгенин айтты. Жоробековду УКМК аймак аралык кастыкты козутуу деген шек менен 24-ноябрда кармаган. Атайын кызмат ага интернетке чагымчыл жана учурдагы өкмөттү жамандаган маалыматтарды жайылтып, жапырт нааразычылык акцияларын уюштурууга үндөгөн деген күнөө коюуда. Жоробековдун жакындары муну Кыргызстандагы мыйзамсыз
коомсуз иштерге каршы пикирин ачык айтып, баракчасы аркылуу бийликтин көңүлүн бурууга аракет кылганы үчүн сөз эркиндигинен ажыратуу катары баалап жатышат. Беспредел Кейжинин Фейсбуктагы баракчасына акыркы учурларда Кыргызстандын бажысындагы коррупциялык иштер жана ал боюнча журналисттик иликтөөдө аты аталган адамдар боюнча маалыматтар байма-бай жарыяланып турган. Нарындыктар электр кубаты боюнча өкмөткө 10 күн беришти. Нарын облустук жаштар ордосунда чогулгандар өкмөткө 2 талап коюшту. Алар кыш мезгилинде электр энергиясынын тарифине 3000 киловатт-саатка чейин жеңилдик берилсин же бирдиктүү тариф коюлсун деп айтышты. Ушул талаптарды аткарууга өкмөткө 10 күн убакыт беришти. Эгер жооп берилбесе, тынчтык митингине чыгышарын айтышты. Жыйындар залына 300 киши батат, орундуктар дээрлик бош калган жок. Элдин суроолоруна Улуттук энергия холдинг компаниясынын директору Айтмамат Назаров жана өкмөттүн Нарын областындагы өкүлү Эмил Алымкулов жооп берди. Нарындыктар буга чейин 19 ноябрда да шаардык мэриянын имаратында чогулушкан. Бүгүнкү күндө электр кубаты жеке жактар үчүн 700 киловатт-саатка чейин 77 тыйындан, андан ашканы 2 сом 16 тыйындан, ал эми бийик тоолуу аймактар үчүн кышында 1000 киловатт-саатка чейин 77 тыйындан, андан ашканы 2 сом 16 тыйындан берилет. 1,5 жылдан бери ТЭС иши боюнча абакта жаткан парламент депутаты Осмонбек Артыкбаевдин коррупция боюнча күнөөсү далилденген жок. Свердлов райондук сотунда Бишкек жебин модернизациялоого байланыштуу иш боюнча сот процесси уланды. Отурумдун жүрүшүндөгү жарыш сөз мезгилинде мамлекеттик айыптоочу парламенттин депутаты Осмонбек Артыкбаевге карата коюлуп жаткан коррупция беренеси анын күнөөсү далилденбегендигине байланыштуу кызмат абалынан кыянаттык менен пайдалануу беренесине алмаштырууну өтүндү. Ошондой эле прокурор соттон Артыкбаевдин ден соолугун, ошондой эле Эксимбанктан алынган насыяны жабуу үчүн анын туугандары өз каалоосу менен 100 миллион сом суммадагы акча каражатын башкы прокуратуранын бирдиктүү эсебине салгандыгын эске алууну дагы сурады. Мамлекеттик айыптоочу коррупция беренеси боюнча Артыкбаевдин күнөөсү далилденбегендигин баса белгиледи. Прокурор соттон Артыкбаевге 5 миллион сомду мамлекеттин пайдасына төгүү жазасын чегерүүнү сурады. Прокурор ошондой эле Артыкбаевди сот залынан бошотууну өтүндү. Эске салсак, 2019 жылдын 26 ноябрында Артыкбаевдин туугандарынын бири башкы прокуратуранын бирдиктүү эсебине 100 миллион сом салган. Бул каражаттар Эксимбанктан алынган электр станциялары АККнын насыясын жабууга жумшалат. Артыкбаевдин жактоочусу Рабига Садыкованын айтуусунда Бишкек жебин модернизациялоо долбоору боюнча чечим Артыкбаев министр болуп тайындалганга чейин эле жогорку деңгээлде кабыл алынган. Андан тышкары Артыкбаев Бишкек жебин модернизациялоого да катышкан эмес. Ал модернизациялоо башталганга чейин эле кызматтан бошотулган. Жалпыга белгилүү болгондой, Артыкбаев өзүнүн бизнесин мамлекеттик кызматка келгенге чейин 1995 жылы түптөгөн. Белгилей кетсек, соттук отурумдарга Осмонбек Артыкбаевди коляска менен алып келип жатышат. Анткени ага өз алдынча басып келүүгө оор болууда. 1 жыл ичинде Осмонбек Артыкбаев 2 рет кыр аркасынан операция болду. Эшикте суук, үйдө балдар күтүп жатат. Депутат жогорку кеңештин жыйынын эртерээк бүтүрүүгө чакырды. Жогорку кеңештин жыйынында 2020 жылга карата республикалык бюджет каралды. Эртең менен саат 9:30 башталган жыйын кечки саат 21:00 соңуна чыга элек болчу. Анда суроо берүүгө жазылган депутаттардын саны алгач 85тен ашкан. Учурда алардын жарымынан көбү өз суроолорун берип бүткөн. Депутат Камчыбек Жолдошбаев 50 депутат сүйлөдү, дагы 40 депутат калды. Эгер депутаттар колдоп өкмөттүн өкүлдөрү менен каршы болбосо, ар бир фракциядан бирден адам эле сүйлөбөйбү? Ал эми калганын экинчи, үчүнчү окууда карай беребиз. Эч ким таарынбаса керек. Жанатан бери мага ондой депутат келип, эшик суук, үйдө бала чака күтүп жатат, эмне кылалы деп сурап кетишти, деди Жолдошбеков. Төрага бул сунушту добуш берүүгө коюп, жыйынтыгында ар бир фракциядан бирден адам сүйлөдү. Саймаитинин өлүмү. Мурдагы консул Эркин Сопоков кармалды. Кыргызстандын Стамбулдагы мурдагы башкы консулу Эркин Сопоков УКМК тарабынан кармалды. Бул туурасында аталган ведомствонун маалымат кызматынан билдиришти. Ушул жылдын 22 ноябрында Кылмыш жаза кодексинин 39 беренесинин 1-бөлүмү жана 130 беренесинин 1-бөлүмүнүн негизинде кылмыштардын жана жоруктардын бирдиктүү рейстерине катталган факты боюнча тергөө тобу сотко чейинки өндүрүштүү ишин баштаган.
Ал эми 2019 жылдын 28 ноябрында Эркин Сопоков УКМКга суракка чакырылган. Тиешелүү тергөө иш-чараларынын жыйынтыгында Сопоков кылмыш жаза кодексинин 98-беренесинин негизинде УКМКнын тергөө абагына киргизилди. Эске салсак, Сопоковдун дипломатиялык номер тагылган унаасы Айыркен Саймаити өлтүрүлгөн жерден алыс эмес тараптан табылган.